Негизинен мен ойлойм, быйылкы кышка баары даяр болсо керек. Кам көрүүлөр жакшы. Талай Өңкөйевич, айтсаңыз 2024-25 жылдан күз кыш мезгилине электр энергиянын өндүрүүсү болжолдогон көлөмү кандай? Электр энергиянын 24 жылга электр энергиянын өндүрүүсү ГЭСтерден 12 миллиард 800, ТЭЦтен 1 миллиард 800, Чакан ГЭСтерден 250 миллион киловатт саат, барлыгы бирип Кыргызстан боюнча керектөө 17 миллиард 500 миллионго чыгат. Ошондо бизде мындай өчүрүү коркунучу барбы? Эгер ошол бар болсо, ошону азайтуу үчүн дагы эмне чараларды мындай бүгүнкү күндө астына ала көрүп атасыздар да? Biz ошо мен айтып атпаймынбы, 17 миллиард 500 киловатт саатты өзүбүз өндүргөндөн тышкары ошол 3 миллиард 200 миллион киловатт саатын биз импорттайбыз да. Ошону менен полностью 17 миллиард 500'дү жапканга бүгүнкү күндө пландарыбыз, контракттарыбыз бар. Айтсаңыз, Ош шаарына лимит канча болот быйылкы жылга? Эми мындай да, лимит бул киргизилген лимит бул көбүнчө бюджеттик мекемелерге. Сиздер өзүңөр азыр мына урматтуу депутаттарыбыз да токтолуп кетти, бюджеттин каржылоосун экономдош керек деп. Бул бюджеттин мекемелерине биз, конечно, аларга лимит киргизбесек, өкмөт төлөй берет деп. Сиз уктурсаңыз, анда моундай да, лимит деп мисалы үчүн бересиздер. Бизде өзүңүзгө белгилүү болгондой Ош шаарында бүгүнкү күндө 20 отказан бар. Электр отунунда жылуулук берет. Эң көп электр энергиясын талап кылган ошол отканалар. Анан эртең менен кечинде айрыкча биздин элдер ошол турганда, кечинде келип тамак жасаган учурда лимит бар деп 2 сааттан өчүргөнгө туура келет. Десең кагазын көтөрүп келишет. Мына бизде буйрук бар деп. Ушундай болобу, болбойбу? Менин сураган негизим ушул. Эми электрокотельныйде лимит жок да, электрокотельныйды лимит кылсак, үй тоңуп калбайбы? Котельнийлерге бизде лимит жок. Котельнийлер өзү заявка берет, ошо менен биз электр энергияны камсыз кылабыз. Жакыныраак сүйлөп койсоңуз угулбай атат. Урматтуу коллегалар, туруңуздар, тынчыраак сүйлөп алайлы. Электрокотельнийлерде бизде лимит жок. Электрокотельнинин баарын камсыз кылабыз. Электрокотельни өчүрүп. Демек болбойт, быйыл болбойт. Ооба, андай болгон эмес андай. Дагы сизге мына бул Ош шаарында жылуулук камсыздоо ишканасы бар, билесиз да? Ошонун пениясын качан жоюп бересиз? Пениясын. Карзын пениясынбы? Субсидиядан алынган. Мына электр энергиясы да толук кутулду, бирок бүгүнкү күндө жоюла элек. Себеби эмнеде? Өткөндө сиз менен да жолукпадык беле? Биз бүгүнкү күндө жолукканга 3 ай болду. Караштырып атабыз. Эми сиз жакшы билесиз, иштегенсиз. Билип туруп эле кайра суроо. Жо, мен билип турам ошону. Теги астындагы балдарыңызды сиз контролдоңдар. Мен угуп көрсөңүз, мен угуп койсом, мени бүгүн жоюп салсам, эртең счетный палата келип жазат да, билесиз да, аны жакшы өзүңүз иштебедиңиз беле? Жо, сиз билесиз да, ал пения каяктан чыкканын? Билем. Болуптур да, ошону балдарыңыз айтып атат, бүт баары жогорудан. Электр энергия төлөбөгөн үчүн чыккан. Ал пения жөн чыкпайт да, пения деген. Эмне төлөбөгөн үчүн дейсиз? Электр энергия убагында төлөнбөгөн үчүн чыккан. Эмне себептен төлөнбөгөнүн билесиз да? Себеби убагында субсидиянын убагында жеткирилбеген үчүн. Ал болгону элдерге баягы каржыланган кошумча. Ошонун акчасына пения чыгып атат. Урматтуу Бекмырза Аскарбаевич, мына бул жерде Минфиндин да өчүрүп койгула, токтотуп кой менин убактымды. Минфиндин да жетекчилиги отурат, мына каржылоону Минфин кылат да, билесиңер да. Жок, сиз ушул жерде жооп берип койсоңуз, мисалы үчүн ал жерде сиз комиссияга коет экенсиз. Бирдеке десе акчаң толук төлөбөдүң дейт. Мына акыркысы учурунда толук төлөп берди баарын. Бирок бүгүнкү күндө ошону жойбой атасыздар. Ал бүгүнкү күндө өкмөткө деле карыз деп кетип атат да, жок акча. Ошону жоюп койсоңуздар болот да, бири-бириңизди футболить этпей. Жоюп бересизби, айтып коесузбу? Токтом менен жоюп беребиз. Рахмат. Мына жерде Бактыергеш сизге мына Ош шаарында билесиз да, баягы газ боюнча көбүнчө бизде баягы калктуу айылдардын көпчүлүгү газ менен жылуу калат да. Быйыл ошол газ үзгүлтүккө учурайбы, учурабайбы?
жерде мына Газпромдун өкүлү отурат. Şu Газпромдун өкүлү жооп берсинчи. Ким жооп берет? Жооп бериңиз. Газ боюнча өзүңө мен жана буга чейин да депутаттар суроо берди. Мен жообун бердим. Жана суук келгенде өзүңөр билип жатасыңар, бизге түштүк өрөөнүнө Өзбекстандан газ келет. Ошол убакта газдын мындайча айтканда басымдуулугун кыскартып коюп атат. Биз эми кошуна мамлекет аркылуу алып аткандан кийин азыр биздин ошол объемду азыр кыш мезгилинде ошол трубадан кой бериш өзбек кошуналардан да кыйыныраак болуп атат. Ошол убакта басымдуулугун азайтып атат. Мен азыр айтып кеттим. Газпромго бул маселени көтөргөнбүз. Анткени биз мындайча айтканда дочерний предприятие Газпромдукубуз, ошолор милдети бар камсыз кылганга, ал постоянно көтөрүлүп келатат. Бул убагында кышкы мезгилде ошо түштүк регионго газды камсыз кылганга жаап коюп атасыңар. Алар билет, бул жөнүндө иштер жүрүп жатат. Азыр ошол сечение трубаны өзгөртүп, ремонт кылдырып, азыр ушул газды постоянно бергенге биз дайыма сүйлөшүп атабыз. Рахмат. Билим берүү министри сизге бизде Ош шаарында билесизби, жогоруда айтты ошол Карл Маркс мектеби, андан сырткары жибек жол болуп калды, өзү 10 адыр болгон. Ошодо 49-чу мектеп бар. Ошону дагы жазып алсаңыз. Негизинен рахмат, жалпы Бактыергеч командаңыз менен. Ийгилик каалайм. Кыштан тынч аман чыгып алайлы. Рахмат.